ушул жерде болгонмун, ошол күнчү. Ал биздин айылда дагы көп жарым ел көчүп кеткенде мен бала чагымда мен азыр бардык айылдарды кыдырып жүрөм. Элге баарын айтып атам, мына үйгө кайтсын, келсин, эч кандай эме болбойт. Биз кечинде түнкү саат 3'тө, мына губернатордун катышуусу менен биз кол коюштук. Ошол кол койгонубуздун негизинде бүт войскалар отодвигать этти, эч кандай инцидент болбойт. Ошон үчүн кайтып ишти кыла берди. Макулбу? Бүгүнкү күндө гуманитардык жардамдардын келишин, ошол үйлөрдү кайсыл акчаларга курушубузду жана башкалардын бардыгын өзү контролдоп отурат. То есть ал жерде кайдыгер карап отурган адам эмес. Ошон үчүн силер урматтуу ошол үйлөрдү көрүп чыктык азыр. 100дөй үй бар экен. Бузулган, кээ үйлөр толугу менен өрттөнүп кеткен. Ошону азыр айтып атасыз, чечмектеп президент убада берди деп. Тажикстан тарап кайсы бир бөлүгүн көтөрүп береби? Жок, биз азыр Тажикстан тарапка бөлүгүн көтөрүп бер деп кайрылбайбыз. Биздин өзүбүз күчүбүз, мүмкүнчүлүгүбүз жетет. Өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз менен биз өзүбүздүн элибизге үйдү курабыз. Эгерде кайсы бир убакытта Тажикстан тарап ошо кылган иштерине өкүнүп жардам берем деп, то есть ошол биз ошо кылган бизге зыянчылыктарын толтуруп берем деп кайрылган болсо, биз аны карайбыз. Бирок азыркы күндө биз Тажикстандан жардам бер деп суранбайбыз. Өзүбүз күчүбүз, мүмкүнчүлүгүбүз жетет. Туура. Урматтуу угандар, мына үйлөр турат го. Буларды биз үйлөрдү биз бүтүрөбүз деп айтып койбостон, бул үйлөрдү биз жакынкы күндөрү баштайбыз. Ушул бир аптанын ар жак бер жагында үйлөрдү кайрадан ордуна коя баштайбыз. Мына күзгө чейин, сентябрга чейин жылуу жумшакта, мына суук түшө электе ар бириңер үйлөрүңөр Кудай кааласа жакшынакай болуп бүтүп, ичине кирип жашап каласыздар, Кудай. Анан урматтуу Ташиев,